акчага момпуси алчы. Бар эми татага да сүйүнчүлөп келсин. Сүйүнчү, тата, мен энени өлдүм. Ат башы районуна караштуу Бирлик айылынын Самидүн Мурзахматов атындагы орто мектебинде энелер мектеби уюштурулуп семинар өткөрүлдү. Бул семинарга аталган райондон 50ге жакын мугалимдер катышып, мектеп уясындагы алгылыктуу иштер менен жакындан таанышышты. Эле балам мага. Мунун атын Димайон деп чечтим. Нутлек. Бүгүн Самидүн Мурзахматов атындагы орто мектебинде ар бир ата-эненин тарбия берүүдөн артык мурас жок деген темада семинар өтүп жатат. Семинардын эң негизги максаты бала тарбиялоодогу эненин ролу кандай экенин биз семинарда бүгүн көрсөтүп беребиз. Семинарга райондогу бардык мектептердин соц педагогдору, организаторлору жана ата-энелер мектеби боюнча иштеген координаторлор келип катышып отурушат. Биздин семинарда бала тарбиялоодогу кыйынчылыктар жөнүндө кеп болот. Семинардын эң негизгиси бүгүнкү коомдо баланы биз кийинтип, ичинтип, тамак ашы менен камсыздап коюп эле ошо менен чектелип отуруп атабыз. А мектеп болсо билим берүү менен алек, баланын тарбиясы четте калган өңдүү. Мына ошон үчүн бүгүн биз бала тарбиялоодогу энелердин ролу кайсы жерде, энелер баланын тарбиясында эмне кылыш керек, эмнелерди билиш керек дегендин айланасында сөз болмокчу. Буга чейин биз энелер мектебин уюштурганбыз. Энелер мектеби 15 ата-эне окуп, сертификаттарын алышкан. Быйылкы окуу жылында болсо 50дей эне ошол энелер мектеби курсунан өтүп жатат. Энелер мектебин уюштуруунун эң башкы максаты коомчулук менен мектептин байланышын чыңдоо менен энелердин балдарга болгон жоопкерчилигин күчөтүү. Себеби көпчүлүк жакшы сапаттарды энелердин балдарга үйрөткөнүн эске алып, айыл жериндеги энелерге үй бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл эс, адеп ахлак тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү, ошондой эле үй бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу, таанып билүүгө, билим алууга зарыл сапаттарын калыптандыруу башкы максат. Камчы койгон себебим уста болсун дегеним, камчы түшпөй колунан жигит болсун дегеним. Балта койгон себебим уста болсун дегеним. Чүкө койгон себебим жолушу болсун дегеним. Айтканыңыз келсин Кудайга, туура айтасыз. Анда месенелер оңго. Аталган билим уясында Ат башы району боюнча биринчи жолу энелер мектебин уюштуруу 2018-жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. 15 эне үчүн былтыркы жылы окутуу иштери жүргүзүлүп, сертификаттар берилген. Ал эми быйылкы жылы 70 эне мектепке тартылып, окуучуларга билим берүүдө дагы мугалимдерге бир топ эле жеңилдик бергенин белгилешет. Нуртилектин өмүрү узун болсун, келечеги болсун. Манас атасында жерин коргогон жигиттен болсун. Энелер мектебинде өтүлүүчү машыгуулардын түрлөрү аңгеме, лекция, диспут, дискуссия, жолугушуп пикир алмашуу жана ролдоштуруу сынактары орун алат. Сабактар атайын түзүлгөн жүгүртмөнүн негизинде мугалимдер тарабынан өтүлүүдө жана өтүлүп жаткан окуутууларга энелер активдүү катышып жатышат. Бул багытта аталган семинарда эч бир ата-эне балдарына жакшы тарбиядан артык мурас калтыра албайт деген теманын алкагында лекциялар, конкурстар орун алды. Бул семинардын максаты негизинен ата-энени мектеп менен байланышын чыңдоо болуп саналат. Мектептен окуучу билим гана алат экен, ал эми үйдөн тарбия алат. Ошол тарбияны билимди айкалыштыруу үчүн ушул семинарды өтүп жатабыз. Анан ушуну чыңдоо үчүн, бекемдөө үчүн семинарды атайын уюштурганбыз. Ата-эне мектеп менен ушу энелер мектеби ачылгандан бери ата-энелерибиз мектеп менен тыгыз байланышта болуп баштады. Билимдеринде дагы өзгөрүү болуп баштады. Окуучулардын сабакка болгон кызыгуулары арттыра баштады. Энелер буга чейин
өзлөрүнүн айтымдарында дагы энелер биз ушу бала тарбиясында да көптөгөн каталыктарды кетирчүктүрбүз. Ушул энелер мектеби ачылгандан кийин биз бала тарбиялоодо кандай ыкмалар керек экенин үйрөндүк деп энелер айтып жатышат. Мына ошол себептен ошону чыңдоо үчүн дагы, бекемдөө үчүн дагы ушул семинарды уюштуруп өтүп жатабыз. Энелер мектеби сабактарына энелерибиздин катышуусу балдарыбыздын шыгына шык, билимине билим кошуп жатат дешет аталган мектептин окутуучулары. Эске сала кетсек, энелер мектеби биринчи жолу Сүлүктүү шаарында энелер мектеби ачылып өз жемишин берип келгенин белгилей кетмекчибиз. Эмнени көрсө учканда ошону көрөт дейт. Ансарындай баланы байлыкка тарбиялабаш керек. Наоборот, жакшы жагына тарбиялап, үй бүлөсү, ошо ата-энеси ынтымактуу болсо, жана чет жакка барып иштебей эле, ошо үйдөн эле ынтымактуу болуп жашап турса, бала дагы ошол жерден көтөрүлөт. Уядан эмнени көрсөт атпайбыз, ошол ата-эне өзүбүздөн байлыкка чирелбеш керек. Эми байлык деле керек, бирок чен менен, чеги менен болсо болот. Мен сиздерге каршымын, байлыкты алдыга коюп коюңуздар. Биринчи байлык бала, андан кийин ден соолук. Энелер мектебинен районго түзүлгөнүнө быйыл 1 жыл болуптур, 1 жылдан ашуун убакыт болуптур. Биз бүгүн 9 класстарында окуучуларына жана 3-4 класстын окуучуларына энелер менен болуп аткан ачык сабактарга катыштык. Бул көрсө, энелер мектеби деген ошо энелердин мектеп болуусун өтө арттыртып, ошо энелердин балдарды тарбиялоосуна чоң салым кошоорун дагы бир жолу далилдейт экен да. Себептен ошол ата-эне өзү балдарына кандай сабак өтүп атса, өздөрү да ошондой сабак өтүп, күнүмдүк сабактарын жыйынтыкташып, андан кийин кайра кийинки сабактарга даярданып турушат экен. Бул айрыкча тарбиялык мааниси алгандай чоң экен. Бүгүн карасак, ошо энелер мектебинде мурунку жылы 15 ата-эне окуп бүтүшүптүр. Быйыл эми 70ке чыккылап калышыптыр да. Демек, ушундай чакан айылдар да ошол энелер мектеби түзүлүп отурса, кийинки берилип аткан сабактар мындан да жакшы өзүнүн деңгээлине жетет го деп ойлойм да. Себептен энелер мектебинде ошо эң негизги маселе ал энелердин жаш курактарды эске алынбаптыр. Ошол жерде бир 60тан өтүп калган энелер бар экен, жаш курактар, жаш ата-энелер бар экен. Демек, булардын өзү балдардын айрыкча жакшы көңүл бөлөт деген сөздү өзү экен да. Мен ойлоп атам, бүгүн биринчи жолу тарбиялык сабакты 9 класстарга өткөрдү, ушул баланы кандай кылып тарбияласа болот деп. Экинчи болсо, мынакей 3-4 класстын ата-энелери өтөрүп атышат, булар деле ошо балдарды тарбиялоонун методикаларын өтөрүп атат, үлгүсүн. Демек, бул тарбиянын үлгүсү экен деп түшүндүм да мен. Эне деген сөздүн өзү үйдөгү тарбия ниеси да, ошондуктан тарбиянын үлгүсү экен. Менимче, семинар өзүнүн максатына жетет деп ишенем. Аябай жакшы даярданышыптыр, өз алдынчалыктары бар экен, өзүлөрдүн жасаган колдордон жасаган көрсөтмө куралдар бүт баардыгы бар экен да. Бул демек, бул жерде энелер мектебинин иши бар экен деген түшүндүрөт экен. Ошол учурдан тарта энелер мектеби өз сабактарын үзгүлтүксүз өтүүнү улантып келет. Бул сабактарда энелер үчүн өтүп берүү мугалимдерге да оңойго турган жок. Бирок ошентсе дагы окуучулар менен бирге көрсөтмө куралдарды жасап келишет. Мында 36 сааттык программа менен энелер мектебинде окутулуп, жыйынтыгында экзамен, атайын сынактарды тапшырышып, бала тарбиясы, билим баалуулугу тууралуу маалымат ала алышат. Менин бул эч бир ата-эне баласына бакыттан, байлыктан артык мурас калтыра албайт деген оюма бул туура. Анткени азыркы заман, биздин заман чынында эле акчанын заманы. Акчаң болсо баары болот деген сыяктуу. Мисалы, азыр деле эми оорулардын түрү көбөйдү. Жетишет жана жашоосу жакшырат. Ал эми кедей адамдар болсо жашоосу тар болот, жарды жашайт дегендей. Ошондуктан азыр ошо балага тарбия дагы, аны менен кошо байлык дагы керек. Мисалы, кээ бир ата-энелер бар, колунда акчасы бар, балдарын окууга өткөрүп, дипломдорун алып берип, акча аркылуу ошо акча менен чече алышат. Ал эми кээ бир үй бүлө бар, кедей. Алар ошо балдарын окууга өткөрө албай, жарды болгондуктан ошо көп нерсеге жетише алышпайт. Ошондуктан бул жашоодо байлык, тарбия менен кошо дагы байлык дагы керек. Бизде негизинен 2018-2019 окуу жылында ошо энелер мектебин кабыл алып, ошондон бери иш жүргүзүп келе жатабыз. Ошо биринчи жылдары жакшы окуган окуучулардын ата-энелерин чогултуп алып биринчи баштаганыбызда атайын семинарларды өттүк мектеп жетекчилиги менен бирдикте. Ошондон 15 ата-энеге сертификат берилип, кайра ошо эне аталар менен кайра жалпы мектеп ар бир класс боюнча ошо энелер мектебин уюштуруп, жумасына 1 сааттык сабак өтүлүп келет. Мында көптөгөн эне аталардын
көздөөрү ачылып көп нерсени бала тарбиялоо боюнча көп нерселерди билип калышты да. Азыр ошо конкурстарды уюштуруп коебуз ата энелер менен бирдикте. Алар ошо берилген тапшырмалар менен конкурстарга катышып, акыл ордолорду ар кандай кол иши менен жасаган балдарга кызыктуу нерселер жасап келишет. Ошону менен катар эле үйлүк бурчтар боюнча конкурстар өтүлдү да. Ошондо жакшы ийгиликтерге жетишип, баланы ушундай тарбиялаш керек турбай, балага могу нерсе керек турбай, үйдөн окутуш керек экен деген көп нерселерди ата эне билип калды да. Бир чейрек сайын жыйынтык чыгарылат. Ал боюнча ата энелердин жакшы көрсөткүчтөрү көрсөтүлүп, жыйынтык чыгарылып, баалуу сыйлыктар же болбосо грамоталар менен сыйланып турушат. Ошону менен эле катар биздин башталгыч класста окуу долбоору, китеп саат долбоору деп өзүбүздүн айылыбыздын кулуну Ишеналиев Жыргалуу келип, ошо балдар менен атайын китеп саат долбоорун уюштуруп берген. Ага 3-класс, 2-класстар катышып атабыз. Экинчи бир өзгөчөлүк азыркы информациялык коомдо аябай маалымат көп болгондуктан балдар кайсы маалыматты, кайсы китепти алаарын билбей башы ачың алат. Ошол үчүн атайын акыл эмгеги маданияты экинчи сабакты киргизди. Бул сабактын да атайын программа менен китеби жазылып, жумасына 1 сааттан окутулат. Анда балдар көп маалыматтын арасынан негизгисин, зарылын тандап, өз алдынча билим алууга, алган билимин турмушта пайдаланууга үйрөтүлөт. Так жооп бер. Так жооп бер. Так жооп бериш керек экен, сабакта. Ана эмесе? Жакшы айтчы. Декабрь айында гимн кабыл алынган үчүн ушул планга ушундай сабак киргизилген болчу. Ошол себептен ушул теманы тандап алдым. Эми азыр жаңыдан көнүшүп келген аткан үчүн балдар кичине кыйналышты. Анын үстүнө көпчүлүктүн көзүнчө балдар толкунданышты албетте. Бирок менин оюмдагыдай эле сабак болду. Үчүнчү өзгөчөлүгү балдардын дүйнө таанымын, ой чабытын өстүрүү зарыл деп ой өрүшү дүйнө тааным сабагына кирет. Бул сабактын дагы китеби атайын программа негизинде жазылган. Баланын менин колуман келбейт, мен деп анан ата энеге таянып алат. Же болбосо сабак окуганда деле артыкча башталгычта деле бул менин колуман келбейт, жардам бересизби, антесизби, минтесизби деп ушу ата энелерге, ата энесине көп кайрылат балдар. Мына ошондо могуреке боштукка биз балдарды боштукка көп көндүрбөй өсүң жаса. Өсүң минт, өсүң колуңан келет, сен кыйынсың да деп мынакей балдарды алдап, сен кыйынсың да ушуну кантип сенин колуңан келбес. Өсүң эле жасап кой, өсүң эле окуп кой деп балдарды биз боштукка тарбиялабай мындай күчтүүлүккө тарбиялашыбыз керек. 2018-жылы биздин мектепте башталган. 1-2 сабагына катышып көрүп, убактым болгон эмес. Быйылкы жылдан баштап такай катышып атам. Бул энелер мектебине катышканыбыздагы эң биздин ийгилик жакшы болуп калды мектепте дагы. Себеби энелердин милдетин, энелердин берген тарбиясындагы туура эместиктердин баарын мына ушул энелер мектебине келгенде түшүндүк. Ошондой эле могу китеп окууга басым жасала баштады. Балдарыбыз менен бирдикте китеп окуп келип, ошол китепти талдай келгенде, анан мына биз балдарга жакшы тарбияны каяктан беребиз? Ошо китептердеги тарыхтарды, мисал үчүн бир өлкөнүн өнүгүү сырлары деген китепти окуп, Финляндиянын өнүгүүсүн окуп көрүп, балдарга кандай тарбия берген, кандай болгон, биз ошондон көп нерсени ала алдык. Азыр эле ачык сабакка кирдик, ошо балдардын болгон көйгөйлөрүн айткандарын аткара берген ата эне эртеңки күнү баары жогорку окуу жайды окуп, иштеп кетип, кайра баары келип бир ата энени бага албаган бир сюжетти көрдүк. Ошондой болбосун. Кыргыздарда карылар үйүндө энаталар болбосун. Элибиз өзүнүн нарт населин сактап, кор болгон адам болбосун, эли жерибиз тынч болсун. Эч бир ата эне балдарына жакшы тарбиядан артык урас калтыра албайт деген тарбиялык саатка катышып чыктым. Мында ата энелер, окуучулар болуп 2 топто иш алып барышты. Бул жерден жеке эле окуучулар эмес, ата эне дагы балдарга кандай тарбия берүү жолун үйрөнүп кетип атышат да.
Биз мисалы чындыгында ата энелерчи балдарыбызга кандай тарбия берерибизди деле кээ бир учурда билбейбиз. Керек болсо мен деле азыр ушул жерден ушу энелер мектебинде ушул тарбиялык саатка катышып, анан кийин жеке эле окуучулар үчүн тарбия эмес, бул ата эне үчүн дагы тарбия болуп жатат деп эсептейм. Азыркы учурда сабактын деңгээли кандай болду? Сабактын деңгээли жогорку деңгээлде болду. Абдан кызыктуу болду. Окуучулар дагы, ата энелер дагы активдүү катышып эң жакшы деңгээлде өттү. Азап тартып келатам, ажырап алар кетпесе, арманым болбос дейт агам. Ажырашкан үй бүлө көбөйүп кийин баратат, азапка салып балдарын аябай көйгөй жаратат. Ата энемди ойлосом, арман менен таатат. Каалабайм жанга мындайды, кабатыр кылган убайды, азапка салган бүлөөнү, ажырым жаман турбайбы? Кыр оокаттын айынан чет жерге иштеп кетишти. Көпчүлүктөй аларда каражат табуу дешиппи. Балдарын таштап ар кимге баккандар бизди жеришти. Сагынып тарткан күйүтүм, санаркап жүрөм күнү түн. Сагынпай качан керек деп силерде апа үмүтүм. Түптөлгөн эмгекчилерди, түшүнөм апа силерди. Жакшына ата түшүндүм, жашоодо эмне тилерди. Көр турмуштун айынан көбү жүрөт чет жерде, калтырып кеткен баласын ойлоду бекен кетерде. Кайдыгер болбой балага, жашыңда салбай санаага, мээримиң төгүп багалы, таштабай жалгыз талаага. Кайдыгерлик каптаган, кадыры жок калк жаман, кайдыгер эмес элдердин балдары өсүп шактаган. Кайдыгер карабачы, кадырлуу адамзаты, тагдырды тандап турат турмуштун тамашасы. Кайдыгер бол бойлучу, калкыбызды оңдойлучу, кыргызмын деп сыймык